Бул Баткен шаарынын ортосунан орун алган мал базардын аянтытар жана чоң жолдун боюнда жайгашкан. Жумасына бир күн иштеген базардын боюндагы көчөлөрдө унаа тыгындары орун алып, шаар тургундарына ыңгайсыздыкты жаратып келет. Ошондой эле мал базарына келген адам бир топ түйшүктөргө дуушар болот. Ооба, мал алып келип сатканда дагы түйшүк тартабыз, алганда дагы түйшүк тартабыз да. Тем более жолдун боюнда машина коерго дагы жер жок, стоянка жок. Азыр мына гайлер келип машинени алдып атат, каяка аласың. Мал базарды шаардын четине жылдыруу боюнча жергиликтүү бийлик 2 жылдан бери аракет кылып келүүдө. Ал үчүн шаардык бюджеттен 22 миллион сомдон ашык акча бөлүнгөн. Ал каражатка муниципалдык жаңы мал базары курулууда. Ушул жылдын акырына чейин пайдаланууга берилет. İçindeki mal baylay turgan bölmeleri elder baskanга ыңгайлуу болсун деп тротуарларды бетондоп аяндай стяжка жаткырып астына арматура жаткырып туруп ушундай жумуштарды аткарылып бүттү. Негизинен бул Баткен шаар эмес, райондон, областтан келген кардарларга, сатуучуларды, дыйкандарды, фермерлерди камсыз кылганга мемеси жетилет да. Толук шарттуу камсыз кылалат. Ал эми бул 2 кабаттуу жаңы курулуп жаткан имарат шаардагы эски авариялык абалдагы мектептин ордуна салынууда. 500 орундуу мектептин курулушуна республикалык бюджеттен 133 миллион сом бөлүнгөн. Сыдык Айтматов мектеби салынып атат. Ал 500 орундуу. Ал мектептин курулушу 24-жылга каралган, 24-жылы бюджет сентябрга чейин ачылат. Ал мектептин муктаждыгы 500 орундуу болгон себеби биздин мектептердин баардыгы 2-3 менен иштеп атканды. Өзүңүздөр белүү, мына орус тилдүү Жомарт мектеби 2400дөн ашык адам окуйт. Ленин мектебинде азыр 3-чү мектепте. Белгилей кетсек, Баткен шаарында жылдан жылга калктын саны өсүп, шаардагы эски мектеп, бала бакчаларда орун жетишсиз болууда. Ал эми шаардын ортосунда жайгашып калган базар ыңгайсыздыкты жаратып, жергиликтүү бийлик көп жылдардан бери бул маселени чечүүгө ынтызар.